Ардактуу көрүүчүлөр, эфирибизде алдайыр улантабыз. Таң эрте биздин өзгөчө студиясында коногубуз бар. Экранга жалпыңыздарга жакыныраак чакырып, анткени таңсыр берүүсү биз өзгөчө көрүүчүлөргө пайдалуу кеңештер берүү үчүн дагы биз өзгөчө коноктор чакырганбыз. Өзгөчө Жалал Абад жергесинен бери көрүүчүлөр менен амбандашайын, өзгөчө кеңешин берейин деп келген айым бар. Биз тааныштырууга даярбыз. Биздин косметология багытындагы эң мыкты адис Насирова Минура эжекебиз конокто. Эжеке, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келдик. Ден соолук жакшыбы, Минура айым? Жакшы, рахмат. Таңкы биздин тыгымдар кыйынчылык жараткан жокпу сизге? Бир аз. Кечигип калдым, кечирип сурайм. Жакшы. Келиңиз, анда бул тармакта эмгектениңизге канча болду, ошол тууралуу кыскача айтып өтсөңүз? Косметология тармагында иштеп жатканыма 4 жылдан ашты. Быйыл уже 5-чи жылга кетип атат. 5 жылдын 100 болду демек, 5 жылдын 100 болду. Ушул башталганда эле ушул сизге мырзалар да кайрылышабы? Мындай негизи мырзалар да косметологдорго барыш керекпи деген суроо да? Негизи биздин кыргыздар намыстанышы да мүмкүн. Ооба, сөзсүз түрдө косметологияны салон катары көрбөстөн, как медицина катары көрүшүбүз керек. Биз сулуулабайбыз, биз лечение кылабыз. Андыктан кыздардын, айымдардын деле, мырзалардын деле териси бирдей жабыркайт. Аны биз бирдей дарылаганга мүмкүнчүлүк беребиз. Тартынбай эле бара берсе болот. Негизинен эле айымдар көп учурда бетинде кандайдыр бир денесинде көйгөй пайда болгондо гана кайрылабыз да. Анан косметологияга негизи бир жылына дейли канча жолу барыш керек? Өзү жөн эле тазалатып туруу бир айда бир туура болуп эсептелет. Бизде бир айда бир бизде айымдарда көбүнчө бошобой калабыз. Эч жок дегенде 3-4 айда бир барып турса туура болот. Жакшы. Мен кичинекей кезден мисалы досторум, жакындарымдын бетиндеги сепкилдерди карап, ушундай жок кылса болот бекен деген суроо пайда болчу. Бул деле беттин косметология кирет да негизи. Кичинекей кезинде эгер рожденныйлар болсо кетпейт, аларды лечение кыла албайбыз. Эгер төрөттөн калган же болбосо күндүн нурунан түшкөн болсо, булар сырткы болуп эсептелет да, аларды кетирсе болот. Кетирсе болот демек. Негизинен ысыкта, анан суукта дагы өзүнчө териге өзгөчө кам көрүш керек го. Жай мезгилинде мисалы башка өзүнчө SPF деген сак нерселерди колдонобуз. Ал эми азыр кыш келип жатат. Өзүңүз айта кетсеңиз, суукта кандай кам көрүү керек териге? Ооба, кышында деле ошол SPF-ти колдонушубуз зарыл. Анткени биз жайындасы күнүн ысыгынан коргонсок, азыр тескерисинче сууктан деле биздин терибиз жабыркап калат. Ошондуктан катуу сууктан да коргонуу үчүн SPF-ти сөз коюп турушубуз керек. Жайда кандай уход кылсак, күзүндө деле ошол уходду кылышыбыз керек. Мен ушул көрүүчүлөрдүн арасында мырзалар көрүп атат да биздичи. Анан мырзалардын атынан бир суроо берейинчи. Бетти самындап жууганга болобу? Жок. Самындап жууганда негизи самындын составында щелочь бар. Теринин иммунитетин түшүрүп салат дагы, сезимталдыкка алып келет. Анан тери улам самындап жууган сайын жукарат дагы, ар кандай көйгөйлөрдү пайда кылат. Туура. Сиз кездештирген эң кеңири таралган көйгөйлөр кайсылар булар айымдарда? Кайсы көйгөй менен көп кайрылышат сизге? Биздин климат жылуу погодабызга байланыштуу, көп эле тактар ысыктан түшөт. Тактар менен, сепкилдер менен кайрылышат. Мырзалар көбүнчөсү безеткилер менен кайрылышат. Ошол безеткилерди кантип алдын алса болот? Ошол суроо көбүрөөк. Безеткилер негизи майлуу беттерде кездешет. Майлуу тамактарды азайтып, туура тамактануу менен эле алек болсок, безеткилерди эми пайда болуп атканда алдын алсак болот да. Ошо дебейсизби? Жакшы. Кесиптеш мындай кылабычы, мындай кенен эле отуруп сүйлөшөлү, мындай жай баракат эле, Мен бир жерде баягы бирөөнү кандай десем, бир укомка тарабынан бир суроо жооп кылгандай болдук го. Жолдон чарчаган жоксузбу? Жалалаттан бери келиптирсиз. Чарчадым, бир аз азыр гана келдик. Жаңы эле келиптирсиз. Сиздерге жетип келгенче пробкада да калып кеттим. Суук бекен Жалалатка караганда? Ооба, бир топ суук. Бир топ суук. Жалалат жылуу. Жакшы. Азыркы учурда косметология багыты деги эле Кыргызстанда канчалык деңгээлде өстү? Акыркы жылдары кандай болуп атат? Мурда мен ойлойт элем, ушу көпчүлүк эле барышкан эмес, барбайт эле болчу да. Ооба. Бизде илгери апаларыбыз бет май, биз окууда, школдо окуп жүргөндө бет май койсок урушат болчу да, эрте карып кетесиң, эрте тырышып кетет депчи. Анан ал убакта сурма менен эле осмо бар болчу. Ошо азыр толтура
жаңы технологиялар менен иштетилип чыккан бет майлар бар, профессионал кремдерди колдонуп уход кылып жүрсөк, көп көйгөйлөрдүн алдын алган болобуз. Мен азыр өзүмдүн 10-класста окуган кызым бар. Кызыма наоборот мен койбо дебейм, кой деп өзүм уход тандап берем да. Бирок ошо уходдоп калбадыңызбы? Коюш керек. Негизи ал нерсени да туура колдонуш керек, Ооба. Аны этабы менен колдонуу керек. Сөзсүз түрдө аны мурдакы эфирлерде да айтып өткөн 5 этаптан турат. Биринчи бетти тазалап жуу болуп саналат. Гель пенкалардын жардамында анан тоник менен арчып туруубуз керек. Тониктен кийин сөзсүз түрдө беттин тибине арналган крем, анан SPF. Ушул туура багытын үйрөнүп алган болсок, бетибиз сонун болуп калат дейбизби? Ооба. Эң негизи тип теринин тибин билип алышыбыз керек. Майлуу бетпи, кургак бетпи ажырата алышыбыз керек. Кесиптеш сөзүңүзгө каралжа. Азыркы учурда айымдар көпчүлүк косметологко барып эми өздөрү боянышат да. Помада, карандаш менен бет боёгуч, эми толтура тоналка көп го. Анан ошолорду мисалы туура эмес колдоно турган болсо, бетке көйгөй жаратып ошолдун айнына келгендер бар. Мисалы пудраны коюп туруп кечинде жуубай жатып алгандар бар экен барча. Ооба. Эң туура бардык көйгөйлөр ушул тоналка койгондон улам келип чыгат. Тоналканы биз тойго 2 саат коюп барганыбызда 2 саат аралыгында терибиз дем ала албайт. Бизде поралар деп коебуз, тешикчелер аркылуу терибиз дем алып турушу керек. Ошол терилерди биз тоналка койгон учурда, пудра койгон учурда жаап салабыз дагы терибиз дем ала албай калат. Анан ар кандай безеткилерди пайда кылышы мүмкүн. Ошонун айынан ооруларга чалдышат. Ооба. Сөзсүз түрдө келип жууп жатуу керек. Тойдо ошондой эле өспүрүм куракта бетке аябай көптөгөн көйгөйлөр пайда болот да. Мисалы ошолор айтып жатабыз, безетки, кээ бир учурда тактарда пайда болушу мүмкүн. Анан көбүнчө эле жаш болгондугубузга байланыштуу көбүнчө косметологко кайрылбастан эле өзүбүз табигый жолдор менен дагы ар нерселерди сүйкөй беришибиз мүмкүн. Ошого көз карашыңыз кандай? Сөзсүз түрдө косметологдун жардамына багыныш керекпи? Ооба, сөзсүз түрдө дерматолог, врачтардын көзөмөлүнөн өтүүсү зарыл. Биз көбүнчөсү үйдө билбей өзү сыгып салабыз дагы, ал жерде микробтор кирип ириңдерди пайда кылышы мүмкүн. Анан эң жакшысы косметологко же болбосо дерматолог, врачтарга көрүнүп дарылаганы туура болот эстелет. Менде бир суроо пайда болду. Ушул косметолог дегенде эле биз бетибизди эле түшүнүбүз керекпи же башка дене ооруларынан дагы косметологко киреби негизи? Мисалы колдуку, кол, моюн сөзсүз түрдө керек. Косметолог дегенде биз терибизди жашартуу, терибизди элестетебиз да. Сөзсүз түрдө бетибиздин териси, колубуздун териси, мойнубуздун териси бирдей жабыркайт, бирдей уход кылып жүрүшүбүз керек. Жакшы. Биздин кыргыздар мисалы башка улуттар менен салыштырганда, мындай чынын айтыш керек да, таң сыр беришинде сырларды ачып коебуз да, биз бир аз жашы өткөн картаңыраак көрүнүшөт дейт биздин кыргыздарчы. Ушул менен косметолог менен байланыш барбы? Өзүнүн жашына караганда улуу көрүнүшөт биздикилерчи. Айымдар, мырзалар. Биздикилерби? Кыргыздар. Жок, мен антип ойлобойм. Биздикилер жаш эле көрүнөт го. Жаш эле көрүнөбү? Жаш эле көрүнөт. Жакшы. Негизи айтып калышат, ушу тамак бизде тамактарыбыз аябаганда оор. Ошондон дагы түшүндүм сурооңузду. Ооба, кореецтерде мисалы ал жакта биздин климатта эле туура келбейт. Ал жакта влажность көп да, нымдуулук. Нымдуулук негизи терини картайтпайт, кечирээк картаюусуна себеп болот да. Биздин аба ырайы аябай жылуу келет дагы 40 градуска чейин чыгат. Ошол учурда терибиз эртерээк картаят. Ооба, туура. Анан дагы мындай суроо пайда болду да. Негизинен эле кээ бир айымдарды карасак, бетинин териси таптаза болот да, бирок ошол эле учурда бул дагы жактарына жана ошондой эле чачтардын ортосуна дагы угрелер чыгат экен, безеткилер. Бул эмнеден? Ички организмден келип чыгат. Безеткилердин бардык тактардын, сепкилдердин деле көйгөйлөрдүн бардыгы ички органдардан келип чыгат да. Кээде дарыларга деле чыгат, моюндарга деле чыгат. Безеткилер ошол гормондук дисбаланс бузулганынан келип чыгат деп айтсак болот да. Айрыкча өспүрүмдөрдө кездешет. Кийин 35-30 жаштардан уже андай безеткилер азайып калат, чыкпай калат. Ошо өспүрүмдөрдүн деле жок кылыш болобу ошол учурунда? Ооба, сөзсүз түрдө жок кылса болот. Баягы айтышат го, убакыттын өтүшү менен өзү кетип калат деп. Ал туурабы? Ооба, бизде ошондой сөз бар. Турмушка чыксаң жоголуп кетет, же болбосо көөгө тийсең жоголуп кетет деп. Ооба,
башында айтып өткөндөй эле гормондук система бизде бузулат. Ошол учурда безеткилер беткел эмес, далбызга да ташып кетет. Ал өзүнөн өзү кайтпайт. Аны сөзсүз түрдө кожный врачтарга, косметологко болсо, дерматологторго көрүнүп, атайын бизде безеткилерди айыктырган дарыларыбыз бар. Толгон токой аппараттык процедуралар бар. Ошолор менен кетирип салсак болот. Мисалы бетибизге ошол башында айтып кеттик, эң көп көйгөйлөр ушул тоналка, ошол бетке кам көрүүдөн оорулар келип чыгат деп. Жана биз ашказан аркылуу дагы бетибизге болсак болобу? Сөзсүз түрдө биздин бетибиздин терибиздин жылмакай жүрүүсү сөзсүз түрдө питаниядан да зависит этет. Сөзсүз түрдө туура тамактанышыбыз зарыл. Көбүнчөсү таттоону жакшы көргөндөр безеткилерден жабыркайт. Майлуу тамактардан, белок составында көп, мисалы алсак, жумурткаларды көп жегендерде балдарда айрыкча безеткилер пайда болот да. Ошол туура тамактанууга өтсөк гана ошол безеткилерди жок кылсак болот. Биз бул жактан сыртынан дарылайбыз, пациенттер ал жактан питаниясын дагы көзөмөлдөп бизге жардам берет. Мисалы азыркы учурдагы тест атымдар дагы тест арызын тийгизеби? Сөзсүз түрдө. Мисалы шаурма дегендер бар, гамбургер дейле. Биздин жаштарыбыз аябагында көп. Майлуу тамактардын баардыгы эле өзү терс таасирин тийгизет. Эгер кимдин териси майлуу боло турган болсо, ошол шаурма, бургер, курдак деген майлуу тамактарды азыраак жеши керек да. Көп жегенде атайын май бездерин сезгентип коет дагы, ушул ириң сыяктуу уурилерди, безеткилерди пайда кылат. Чындыгында негизи Кыргызстанда косметологдор аябай эле учурда көбөйүп кетти. Анан профессионал косметологду кантип тандоо керек? Мисалы биз сиздерди кантип тандайбыз? Ооба, сөзсүз түрдө азыр туура айтасыздар, косметологдор көбөйүп кетти. Каш жасап, кирпич жасаган баары эле толуктура косметологмун деп. Азыр эң эле биринчи кезекте ошол косметологдун билимине караш керек. Анан отзывдарына бизде бир келген пациент кайра бара турган болсо, ошол чыныгы косметолог болот да. Азыркы толтура сиз айткан косметологдордун, мисалы салончу деп деле айтып коебуз, алардан пациент өзү бир барганда эле экинчи барбайт да. Билимине кароо керек. Анан сөзсүз түрдө квалификациясын бизде билимин улам ашырып турушу керек. Ошол изденип атабы косметолог, жаңыланып атабы, ошолорду карашыбыз керек сөзсүз түрдө. Анан сөзсүз түрдө профессионал уходго караш керек. Кремдери кандай? Арзан косметикалар деле бар, кымбат косметикалар бар, профессионалдуу атайын лечебный косметикалар бар. Ошолорго да баа беришибиз керек. Ошол косметикасына да баа бериш керек турабы, э? Ооба. Жакшы, кийинки сурооңуз келсиңизчи. Сиз бере бериңиз. Жакшы. Ушул мырзалардын арасынан дагы айтып калдыңыз, кайрылыш керек, бизге да келиш керек депчи. Мисалы, айымдардан сырткары мырзалар деле айына бир жолу барып турса болот, бетин тазалантып. Бетти тазалоо бул жөн гана гигиеналык процедура. Ушул башында айтып өткөн көйгөйлөрдүн баардыгы ушул гигиена бузулгандан да пайда болот. Ошондуктан бизде мёртвый клетка деп коебуз, сырткы катмарын. Жакшы, сиздин сөзүңүзгө аралжы. Биз жарнамалык тынык барып келели, андан соң маек сулантабыз. Эфирибизде алдай улантабыз, биз маек суланталы кесиптеш, Сиз бере бериңиз. Ооба. Биз башында өзүңүз тууралуу бир аз сүйлөшкүбүз келген. Негизи чынын айтканда, келиңиз өзүңүз жөнүндө бир аз айтып койсоңуз. Канча уул кыздын апасы болосуз, сүйүктүү апасы? Канча жаштасыз? Жашыңыздан баштайлыбы же? Ооба, 35 жаштамын. Жалал Абад шаарынын Бек Абад айылынан болом. Барп айылына келин болуп түшкөм. 3 баланын энесимин. Учурда 2 уул, 1 кызым бар. Чоң кызым быйыл 11 класста окуйт, 16 жашта. Андан кийинки балам 14 жашта, андан кийинки кичүүсү 10 жашта. Мен жана туура эмес суроо болуп турмун. Эмнеге кыргыздар уул көрүнөт депчи. Ооба, сен эмне айтып алдың? Жаштык сиз эмнеде? Жаштыгыңызды кантип сактап жүрөсүз? 35 жаштагы айымдын 3 уул кыздын апасы. Аябай таң калып калдым. 16 жаштагы кызы бар экен. Ооба. Кызым экөөбүз ээрчишип жүрсөк, эжесиңди деп айтышат бар деле. Булардын баардыгы бир себеби генетикада болот. Анан туура уход сөзсүз түрдө керек. Дагы туура тамактануу, спорт баары керек болот.
үй бүлөлүктөгү атмосферадагы бир жакшы таасир этет болуш керек жашообузда. Сөзсүз түрдө мамиле жолдошуңуз менен сөзсүз түрдө үй бүлөлүк жашоодагы таасирин тийгизет. Көбүнчөсү аял киши стресс депрессиядан карып кетет. Ошондуктан позитивди алып жүрүшүбүз керек өзүбүздү. Косметологко да барып турушубуз керек, өзүбүздү унутпашыбыз керек, өзүбүздү сүйүшүбүз керек. Өзүңдү сүйсөң анан башка бирөөнү сүйө аласың дейт. Кошуласызбы? Кошулам. Жакшы. Негизи кесиптеш ушундай күчтүү айымдын аркасында, күчтүү мырзанын аркасында күчтүү айым турат дейт. Жолдошуңуз дагы ырашып билдирет, сизди ушундай көпкөлөтүп, ушинтип жашка алып жүргөн балким жолдошуңуз дагы бир чоң эмес бар. Ооба, сөзсүз түрдө мен ушул жолдошума да ыраазычылык билдирем. Мен жаш болуп жүргөн бирден себеби дагы жолдошум мени колдоп турат айыма. Анан сөзсүз түрдө үй бүлөм, Балдарыңыз, кыздарыңыз. Балдарым, ооба. Мага жумуш кылдырышпайт. Өздөрү ишке жарап калышкан турбайбы? Мен жөн гана өзүмдүн жумушум менен элекмин десеңизчи. Ооба, мен жөн гана айымдарды, мырзаларды жакшылап жасап сулуулап келем. Анан келгенде кызым тамак даярдап коет, балдарым келдиңизби, апа деп чайларды коюп берип, ушундай. Жакшы, ушундай бакытты баарыбызга насип этсин. Кайра эле косметологияга кайталы. Ошол кургак жана майлуу терилерде кандай кыйынчылыктар кездешет? Кайсы түрүн көйгөйлөр болсо, кайсы түрүнө көбүрөөк басым жасап, кайсы түрүн көбүрөөк кыйынчылык жаратат? Оюм бөлүнүп кетти окшойт. Сурооңузду бир кайталап коесузбу? Биз азыр эжекеси бакыттын арасында учуп жүрөт. Чындыгында тура эмес берип койдум окшойт суроону. Жолдошу менен кандай бактылуу күндөрүн эстепчи, жолдошу эстеп калды. Айтып берсеңдер. Жакшы. Негизи кайсы ушул сизге кайрылган бейтаптардын арасынан кайсы ооруларды айыктыруу кыйын ушу биздин Кыргызстанда? Эң көйгөйлүү маселе. Көбүнчө майлуу тери менен көбүрөөк кайрылышат го дейм. Ооба, майлуу тери менен, безеткилер менен көп кайрылышат, бирок безеткилерди дактарга караганда арылтуу оңоюраак болот. Туура тамактанууга өтсөк, биз айткан процедурадан кийин пациент сөзсүз түрдө биз айткан уходду кылса, сөзсүз түрдө жакшы результаттар болот. Тактар көбүнчөсү ички сырткы болгон үчүн кейде ички тактар булар генетикадан болот, ген койт. Анан терге улам жыл өткөн сайын тереңин ичине кирип сиңип кете берет да, анан тактарды кетирүү бир аз оордук жаратат. Демек, эртерээк кам көрүш керек турбайбы? Тактар боло турган болсо, канчалык кеч болгон сайын кыйын болуп калат. Ооба, эрте түшкөн, мисалы төрөттөн калган дактар сырткы болуп эсептелет да, канча эрте кайрылса, ошончолук эртерээк арылганга бизге шарт түзүп берет. Сиз өзүңүздүн териңизге кам көрүүдө башка косметологторго кайрыласызбы же өзүңүздү өзүңүз эле? Мен өзүмдү өзүм эле каржылайм, өзүмдү өзүм эле процедуралардын баарын жасайм, бирок бет тазалаганга сөзсүз түрдө мен өзүмдүн ученицаларым бар, азыр окуучуларым бар. Ошолор мени тазалап, сулуулап коюшат. Окуучуларым деп калдыңыз, анда өзүңүздүн курсуңуз дагы бар окшойт, жеке автордук, Ооба, өзүмдүн супсулуу кыздарым бар, азыркы учурда да окуп жатышат, үйрөнүп. Буга чейин канча окуучу чыгардыңыз? Буга чейин 5 окуучу эле чыгардым. Мен негизи Москвада окуп жүргөм. Буга чейин эч кимди окутуп үйрөткөн эмесмин. Косметологияны дагы Москвада окуп, ошол жерде бир эле адистерден эмес, бир нече адистерден, клиникалардан барып окудум дагы. Ошол жактан кабинетимди ачып иштеп, былтыр келдим Жалал-Абадка. Уже 1,5 жыл, 2 жылга кетип атат Жалал-Абадка орношконума. Жакшы. Демек, окуучулар көбөйтөйүн деген экенсиз. Буйруса көбөйтөм. Алдыда кандай пландарыңыз бар? Алдыда пландарым чоң клиника ачсам деген планым бар. Клиника ачып, айымдарды өзүмө чакырып, өзүнө туура уход кылууну үйрөтүп, кам көрүү. Негизи ушул көйгөй экенби биздин Кыргызстанда? Айымдар өзүн туура сөзсүз түрдө биз Москвада иштеп жүргөндө ал жакта косметологияны башкача кабыл алышат дагы, бизде көбүнчөсү туура эмес дагы кабыл алат. Косметологияга барсак, наоборот, бетибиз бузулуп кетет дегендер болот. Бетти тазалатып койсок, ошого зависимо болуп калабыз дегендер болот. Эң башкысы туура адисти тандап, туура уход деле кылса, эч кандай көйгөй деле жаратпайт. Демек, балким, мисалы, ал туура эмес ойлордо жөндөн-жөн жаралган жок, балким кээ бирки баягы туура эмес билим алып, же болбосо өзүнүн шалакылынан балким бетине зыян берип койгондор, ошонун айынан дагы бүт
косметологду жаман көрүп калышы мүмкүн да. Ооба, сөзсүз түрдө. Анан жанагы башында да айтып өтпөдүмбү? Илгери бизде айтып аткандай сурма менен эле осмо болгон да, азыр заман өнүктү, заманбап аппараттар чыкты, атайын беттердин терисине жараша корейский препараттар, итальянский препараттар келип калган. Азыр коркпой эле келип дарыланышса болот. Мен ойлойм, эгер мурдада ушундай шарттар болгондо айымдар карашса керек эле өздөрүн. Азыр шарт бар. Жаштар деп калдык, негизи улуу муундагы эжелер дагы кайрылышабы? Ооба. Улуу муундагы эжелер азыраак кайрылышат. Көбүнчөсү ушул 25 жаштан баштап 40 жашка чейин, 50 жашка чейин. Жакшы. Буюрса мен 60 жашка чыксам да сиздердин косметологуңузга барам деген үмүт кылып атам. Анткени сизде жаш айымды көрүп менде жашарым келип атат. Туура айтасыз. Биздин убакыт аяктап баратат, агарып аткан таңданда кызарып аткан күнү бар дейт. Ушул жерден пайдаланып сизге эркин микрофон берели. Бир калоо тилегиңиз болсо элибизге айтып алсаңыз болот. Балким жакындарыңыз көрүп атат сизди. Рахмат, эфирге чакырганыңыздарга сиздерге чоң рахмат. Мени ушул Жалал Абадтан атайын конок кылып чакырып эфирге чыгып бериңиз деген Арген Молдалиевге рахмат айтам. Анан Кыргыз элинде тынчтык болсун, бардык айымдар сулуу, өзү сулуу эмес айым жок, болгону өзүнө карабаган эле айымдар болот. Өзүңүздөрдү сүйүп, өзүңүздөрдү сулуулап жүрө бериңиздер. Мырзалар дагы. Чоң рахмат сизге. Юбилей бакыт каалайбыз, ушундай жаш бойдон жүрө бериңиз. Элди суктандырып, үлгүлүү юбилейден болуңуздар дейли. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ар дайым биздин айымдарды ушинтип сулуулап жүрө бериңиз. Рахмат.